Biz ушул улуу аксакалдардан көп угуп калдык бул кишинин чоң атасы Артыкбай Калпа деген болот. Эмнеге айтып атам? Ал кишинин ошол өз заманында эле көптөгөн инсандарга үлгү болгон тазалыгы менен, өзүнүн ошо бир руханий байлыгы менен көпчүлүккө маалым киши болгондугу байма-бай айтылып келет да ушул күнгө чейин. Анан анын уулун көбүнчө Мамбетжан аке дешип сыйлап, мен муну улуу аксакалдардан көп уктум. Ушунчалык бир балдарына жакшы тарбия берген, болушунча ушул бир элдик болгула, жакшы болгула, таза адам болгула, жан дүйнөсүнө бир руханий гүл азык берип тарбия берген аксакал болгонун айтышат. Ал үйдөн тарбия алып чоңойгон Осмонбек Артыкбаев мындайча айтканда ошол аталарынын ишеничин, үмүтүн актап көптөгөн жакшы иштерди жасаганын биз эч качан унутпайбыз. Ошолордун ичинен менин өзүмдүн кесибиме байланыштуу акылым жеткен, түшүнгөн жагдайларды айтып кетейин. Мен билгенден соңку ушул элдик ооз-эки чыгармачылыкка байланышкан иш-чараларда Ополтоодой десек жаңылышпайбыз, ошондой бир чоң салымдарды кошту. Башкача айтканда өзүнүн ушул маңдай теринен, өзүнүн бизнесинен убагында бир ушундай бир топтогон капиталын жеке кызыкчылыгына гана жумшаган киши деп билбейбиз да. Биз дайыма ушул соңку, муну айтып берейин, Коргол Досуевдин 130 жылдыгы өттү. Ошондо ушул биздин Айтыш коомдук фонду менен, биздин мектеп менен биргеликте иш алып барып, тең ортодон ушул башкача айтканда байге фондун түзүп, мыкты айтыштар болду. Адан кийин мына кыргыз элинин эң залкар акыны, демократ, композитор Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгында башкача айтканда мындай тикесинен тик туруп, өзүнүн жеке атуулдук позициясын, атуулдук жүрөгү менен эң бир оозго алынарлык, мактоого татырлык иштерди аткарып. Ошонун баардык иш-чараларында Осмонбек Артыкбаев өзүнүн атуулдук демилгеси менен салымын кошуп, эмгегин кылып ушундай нерселерди. Мына ошол башкача айтканда 3 миллион сомдун тегерегинде ушул Айтыш коомдук фонду менен биргеликте жана дагы Диалог Азия деген уюм менен ушул Осмон Артыкбаев негиздеген Ак фонду үчөө өткөрдү да. Республикалык Айтыш коомдук фонду, Ак фонд жана Тууганбай Абдиев атындагы коомдук фонду. Кыргыз Республикасынын эл артисти Ак таңдай акын Тууганбай Абдиевдин 80 жылдыгына арналган 11-чи эл аралык айтыш 2017 төкмакындардын айтышын өткөрөт. Соңку Тууганбай Абдиевдин 80 жылдыгына арналган дагы казак-кыргыз ортосундагы эл аралык айтышта Айтыш коомдук фонду менен биригип, бул айтышта дагы чогуу уюштуруп, эл аралык чоң саамалык болду, маанилүү айтыш өттү. Кандай мындай нерсе болбой койбойт экен да, чыгармачыл адамдарда биздин жүрөгүбүз көп нерсеге мындай бир жакын кабыл алып, жүрөгүбүз аркылуу өткөрөбүз көп кырдаалдар. Анан эми ушундай бир айып тагылды, бул киши камалат экен дегенден тартып, биз тынчсыздандык, кейидик. Ал тургай мындай бир кооптонбой койбойт экенсиң. Бул бир кандайдыр бир саясий курмандык болуп калган жокпу деген күдүгөй бизге кетүүдө. Жаңылыштык болуп калган жокпу? Муну бир терең иликтеген сот иштерине биз дагы мындай бир адилеттүүлүктү болушунча бир
kılıp erişse деген ой бар. Ал кишини биз эркиндиктен күтөбүз. Ал кишилер мындай адамдардын эркиндикте жүрүүсү чыгармачыл чөйрө менен, маданият инсандары менен жана дагы маданий маселелерди бирге иш алып барып жүргөнү бизге чоң мааниге ээ да. Биз тынчсызданабыз, адилеттик болот деген ишенимдебиз. Анан дагы албетте биз күтөбүз жана бул кишинин соттук иштеринде толук адилеттүүлүк болсун жана болот деген ишеним.